Баштай бер. Ар дайым ачык кабагым, дайым даяр сабагым. Балдар, бүгүн кайсыл ай, кайсыл күн? Нургол? Жалган Куран айынын 11-и. Күнгө? Күнгө шейшемби. Азаматсыңар. Ал эми кайсыл мезгил? Азыр жаз мезгили. Жаз мезгили экен. Бүгүн жалган Куран айынын 11-и күнгө жакында кайсы байрамдарды белгиледик? Эрбол? Жакында 8 март апалардын эл аралык майрамын белгиледи. Алдыда дагы бизди кандай байрамдар күтүп жатат? Сайда? Алдыда бизди дагы Нооруз майрамы. Нооруз байрамы күтүп жатат. Демек балдар, азаматсыңар бая экен, эми балдар, менин колумдагы жипти көрүп турасыңар, Эми балдар, мен алгач сабагыбызды баштаардан мурун жагымдуу маанай биз-бирибизге тартуу максатында үйдүн көркү. Кыздын чачуу. Жакшы кыз жагада кыз. Кыз энеси менен мактанат, эркек кыз өнөрү менен мактанат, жок, кыз кыялы менен мактанат, эркек өнөрү менен мактанат. Ар катка туз бербей, акылсызга кыз бербей. Гүлсүз булбулдун үнү жок, элсиз ычынын күнү жок. Кийинки Жакшы аял үй ээси, жаман аял жол ээси. жакшы. Эне үйдүн кызы. Өз чыгармачылыгыбызга жараша гүлдүн түрүн жасап көрөлүчү. Жаза алабызбы? Өз чыгармачылыгыбызга окшоштурабыз. Кандай болуп калды силердики? Аха. Жол азын гүлүн жасашты адам атынан, экинчи кызгалдак. Эми орун алабыз дагы. Мен бүгүнкү сабакта ушул жасаган гүлүңөр аркылуу эле топко бөлүштүрүп коеюн. Силердин тобуңар жол азын тобу болот экен. Ал эми экинчи топ кызгалдак топ болот экен, Эми балдар, баалаганда кандай баалайт экенбиз? Азыр биз топко бөлүшүп алышыбыз керек алдын ала, Топко бөлүшүүчү менде куржунча бар. Бат-баттан эки бетине бири-бири куракчаларды алабыз, шашпай. Кайсы өң кимге туш келсе, ошол топ боюнча жайгашабыз. Азыр албашыбыз, бөлүнөбүз. Кайсы топко кызгалдак тобу туш келет, кайсы топко балага жол азын тобу келет, Анда акыры бардыгыбыз китебиз ордуна келип орун алабыз. Ал эми кызгалдак тобуна жашыл куракчалар орун алабыз. Барпы Алыкулов 1884-жылы Жалал-Абад областына караштуу менен жарды кем багалдардын тукумунан болушкан. Алар кара курсактын айынан ар бир манаптарга, байларга жалданып иштешкен. Ошодон улам эле кичинекей барпынын да турмушу аябай кыйынчылыктар менен өткөн. 8 жашынан баштап байга башат экен. 16 жашка келгенде ал эл арасын кыдырып, аты алыска таанылып, айтыштарга чыгып, өзүнүн чыгарган ырлары элге жайыла баштаган экен. Барпынын чыгарган ырлары сабакта биз Барпы Алыкуловдун кандай ырын өтөбүз? Алгач балдар, мен силерге суроо берейин. Кыргыз элинин тарбиясы да күчтүү болот, сөздөр менен. Эми балдар айткылачы, биздин кыргыз элинин уул кыздарынын жакшы сапаттары бар. Кандай сапаттарын билесиңер? Жараганда ал сапаттардын ээлеринде отурат, Кандай сапаттарды билесиңер? Сапаттар, жакшы сапаттарды. Сайда болуш керек. Чынчыл болушубуз, адилеттүү болушубуз керек. Акмал боорукер жакшы сапатка кирет. Кемал ыймандуу. Дагы кандай сапаттарга ээ болушубуз керек экен? Ооба. Көп асыл сапаттардын ээси бул кыргыз элинин уул кыздарында бар экен, Эми төмөндөгү силер айтып өткөн сапаттар жаңы эле көптөгөн сапаттарды айткан. Кандай сапаттарга ээ болгон
болгон адамды кандай деп айтат экенбиз балдар? Биринчи топтон Асылжан Кандай сапаттагы жакшы адамдар демек балдар бүгүнкү өтүлө турган анда эмесе баардыгыбыз эмне кылабыз? Доскага көңүлүбүздү угабыз, жакшы кыз жайкы таңдай үйдүн куту, аңкыган гүл бурактай кыздын жыты, бермектей жаркыраган катар тиши, келтирүүсү ушул. Демек бул автор ким экен? Барпа Алыкуловдун жакшы кыз ыры силердин китебиңерге берилген экен. Балдар, ырды көркөм окуп бердим, тааныштык. Эми балдар, өз алдыбызча эмне кылабыз? Китепке көз жүгүртөбүз, биринчи жолу уккан сөздөр болсо, терип дептерибизге батыр жакшылап окугула. Дали деген сөз. Ал кайсы ымсагында берилген экен? Бул Далида сындап өргөн кара чачы. Белгилеп коебуз. Дагы Аңкыган гүл буракта кыздын жыты. Белгилеп коебуз. Темат түшүнүктүүбү бардыгы? Кийинки келтирип саймаса. Сайма. Келтирип сайма. Мейли түшүнбөсөң, туруп түшүнөбүз. Onun işi. Onun деген эмне болгон сөз? Силерге бейтаныс. Түшүнүксүз болуп жатат. Туура, түшүнүксүз. Бул Далида деген сөз, бул диалектилик сөзгө кирет экен. Диалектилик сөз деген бул эмне? Нурзайдан сөзү. Майын деген сөздүн түшүнүгүн чечмелей өтсөк, акырын, жумшак күлгөн дейм. Иши апапакай багыл мончокко окшоштурулуп, салыштырылып берилген экен. Дали деген эмне экен? Биздин кыздар чачын өрөтүп, анан чачын өрөтүп далга түшүрүп коет. Эми карайбыз. Бул сулуу кыз, сулуу кыз бекен? Ооба. Эми оозу оймоктойт дейт. Демек, оозу кичинекей, бөйтөйгөн ооздуу кыздарды эмне дейт экенбиз? Оймок ооз кыз дейт экенбиз. Демек, биз кыздарыбызды асмандагы жылдызга эмне бар экенбиз? Салыштырат экенбиз. Дагы түшүнүксүз сөздөр барбы? Суроолор барбы? Дагы кайсыл эле? Onun işi. Onun işi, anın işi деген сөздү биз эмне кылып атабыз? Onun деп туруп, диалектилик сөз менен түштүк диалектисине салдык. Анан окуганыңар бааланат. Айбир топтун окулушу, окуучулардын окуусуна жарата бааланат. Кызгалтактоо баштадым. Сайраган жайкы болгон гүлүн көркү, жаркырап жайнаган кыз үйдүн көркү. Жазында жайкалган чөптөрдүн көркү, сулуу кыз тамдырган көздүн көркү. Далида сындап көргөн кара чачы, кандай келишимдик калың кашы. Жакшы кыз жайкы таңдай, үйүнү акыллуу бүлүр кыдай. Кыздын жыты демектей жакыраган, катар тиши келтирип саймаса. Демек, орун алабыз. Рахмат айтып кетет, көргөн киши ак бетке жарышыптуу, кошмок аркалы. Жаным болот деп тагдыр буйрук кимдин жары оймоктой оозуна кара майын күлгөн. Чоңкондой көзүн кара танда күйгөн, бир көзү сүйүнчүгө берер эле. Эне атанын ырыскысы. Дебес ырымды ушул. Эми кайсы топту укпай беребиз? Эч бир топту укпай бербейт. Талапка жооп бере алган жок, Отурабыз. Экинчи тапшырмага жабабыз. Китебибизди жабабыз. Ар бирибиз бул берилген бизге алабыз. Ким тапкыч билбесеңер токтогой эле койгула. Окуучунун эс тутуму жакшы.
Кайсы сөздөр туура келет ушул ысаптарына? Эки топко эки башка куплеттен бир-бирден берип атам. Калем сап менен, эгерде ката болуп калса, аны өчүрүп кайра салыштырып, туурага көчүрүп жазабыз. Ал келтирип атабызбы сөздөрдү? Toplu, жеке-жеке okumuş. Тобундагы ыр сабына көңүл буруп, экрандагы туура жооп менен өзүбүздүн жазган жообубузду текшеребиз. Экранга көңүл бурабыз. Демек, туп-туура азаматсың, сага тупай буракчаңды чаптайбыз. Кийинки топто канча ката бар экен? Акыны барпа алып болот. Барпа алып. Эки ката болуп калды. Демек, экранды эмне кылабыз? Оңдоп алабыз дагы айжазга бир упай беребиз. Кийинки куплетке көңүл бурабыз. Жазында жайкалган чөп кимдики? Экрандагы менен окшош. Кимдики? Бир сөз. Кайсы сөз? Жазында жайкалган чөп дөңнүн көркү. Жакшы кыз дегенде эмне кылдың сен? Сулуу кыз. Сен жакшы кыз деп жазып койсуң, Сулуу кыз эмне экен? Суктандырган төрдүн көркү. Демек, бул жерде суктандырган деген сөздөр калып кетиптир. Кандай көрүнүштөрдү ырларга салып чагылдырган? Ал эки көзү жок, ырларды жаккан. Шамал, жел кылдык, көнүгүүлөрдү аткардык, өзүбүздүн көркөм окууларыбызды окуп бердик. Бул ырда Курманжанда кыйныбызды көрө алдык. Эжекелерибизди, энелерибизди көрө алдык. Таланттуу, бийчи менен таанышып алдык. Эми бул видео аркылуу силерге эмнени айткым келип атат? Демек, балдар, силер айткан жакшы сапаттардын ээси болушуңарга тилектешмин. Балдар, эми бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктап жатып, ар бирин баалашты. Эми бул дагы бир өзүнчө куракчалардын дагы эмнеси бар экен, силерге тарбиялык мааниси бар экен. Илгертеден эле биздин чоң апаларыбыз, апаларыбыз эмне кылган экен? Кол өнөрчүлүккө басым жасашып, онда 9 куракча жообазын тобубуз экинчи орунга ээ болду. Анан баалоодо жекече дагы баалайм, активдүү катышкан окуучулар Азаматсыңар, Саида, Нурзаида, Айжаз, Султан жакшы, Арна жакшы, Билал жакшы, Эрбол эң жакшы, Асылжан эң жакшы, Акманай, Кемал эң жакшы. Азаматсыңар. Демек, үйгө тапшырма, мен билген жакшы кыз темасын алабыз дагы. Ошол силер тааныган, билген жакшы кыз жөнүндө эмне кылат экенбиз? Кичинекей чакан дил баян же эссе жазып беребиз дагы. Кийинки сабакта эссебиз менен чогуу таанышабыз.